Ошто мамлекеттик жана муниципалдык бала бакчалардын директорлорунун бош орундарына конкурстук тандоонун тестирлөөсү өткөрүлдү. Сынак 2 бөлүктөн туруп, алгач талапкерлер документтерин тапшырган. Талап боюнча жетекчи болууну каалагандардын 5 жыл бала бакчада иштеп, 7 жылдык эмгек стажы болуусу шарт. Экинчи бөлүгүндө болсо катышуучулар 55 тапшырмадан турган тесттик суроолорго жооп беришет. Сынактын экинчи этабы болуп эсептелинет. Биринчи этабы бул документтерди кабыл алуу жана экспертизадан өткөрүү. Талаптары бар. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 273 токтомуна ылайык критерийлери бар. 5 жылдан кем эмес мектепке чейинки билим берүү уюмунда иштеш керек. Жалпы эмгек стажы 7 жылдан ашыш керек. Жана ошондой эле жогорку билимдүү болуш керек. Сынак 2 күн бою болот. Буга Ош шаарынын аймактардан Жалал Абад жана Баткенден келип тест тапшырышууда. Жыйынтык тапшырманы аяктаган соң дароо чыгат. Талапкерлер 50% босого балдан өтүшү керек. Катышуучулардын айрымдары сынакта адам фактору колдонулбай, адилеттүү өтүп жатканын айтышты. Мен Жалал Абад шаарынан келдим. Жалал Абад шаарындагы номер 19 бакчада жетекчи болуп иштеймин. Бүгүн мына Ош шаарында ошо мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын директорлору үчүн конкурс жүрүп атат. Эме конкурс баягы акыйкат болду десек болот. Эч кандай адам фактору колдонулган жок. Тесттин суроолору негизинен ошо жетекчилерге тийиштүү суроолор. Ооба, конкурс мыйзамдуу эле өттү. Адам фактору аралашкан жок, бар жок, таза, айкын, ачык. Анан кийин ошо окуганыбыз эле көбүрөөк даярданган, ошо мыйзамдар в основном. Биздин ишибиз боюнча болду суроолор. Мындай бир ашыкча, башка бир кыйын же бир башка сферадан алынган суроолор жок. Именно биздин ошо дошкольный образование боюнча суроолор келди. Жооп бердик, өттүк, ошо даярданып билиш керек экен. Бул конкурс мен ойлойм жакшы эле болду. Билбеген нерселерибизди, көп нерсени окуп билип алдык. Өлкө боюнча бала бакча жетекчиси кызматына жалпы 747 бош орун бар. Ага 577 адамдан арыз келип, анын ичинен 468 тандалып алынган. Белгилей кетсек, сынак министрлер кабинетинин жобосунун негизинде жүргүзүлөт. Гүлжан Ажыматова, Алишер Муса Жалил уулу, Ош шаары.